губернатор жерлердин трансформация болушуна каршы деген сөздөрүн угуп, буга чейин угуп келгенбиз. Азыр дагы угуп, анан кийин келдик да. Бизде дача деген дагы бир топ бар. Ошол дачага түз эле губернатордун немеси бар. Ошолор менен ошо трансформ неме дача кылып берем деген дагы сөздөр бар деген губернатордун сөздөрү дагы бар да. Ошо деп укканбыз. Анан эми азыр мынакей бул киши айтып атат. Бул 271-295 контурлар чечилбечү жерлер деп атат да. Бирок биз кышы менен өкмөттө гос юстицияда ушул экөөнүн ортосунда кыш дебестен ошол жерде пикетте турдук. Өкмөттөгүлөр экинчи этаптын мыйзамы менен чечилет деп атат. Алар айтып аткан сөздү булар четке кагышып, алар чечилбей турган жерлер деп жокко чыгарып атат. Ошондо кимге ишенебиз? Бул жерде губернатор чечеби же өкмөт чечеби? Ким чечет? Бизде Кыргызстанда теги бийлик бутактары кантип иштейт? Ким азыр же бизде бул губернатор баарын губернатор чечип калганбы? Кыргызстанда же губернатор бардыгын эле Кыргызстан боюнчулар чечип калган? Биз түшүнбөй турабыз. Сиздер да бүгүн келип Биз да ошо кире албай турдук, сиздер деле кире албай турдук. Сиздер келген жоксуңар. буга чейин да кайрылып Биз буга чейин кайрылган жокпуз. Биз буга чейин губернатор каршы экен жерлерге деген угуп жүрдүк. Бирок негизи келген жокпуз. Бүгүн атайын ошол сөз үчүн губернаторго келели деп келсек, силер монтип келип калсыңар. Анан биз губернатор эшигин тартып алып, баягыдан бери көрүп турабыз да. Силерди киргизбей аткан губернатор бизди киргизеби? Биз канча чоңдорго кире берип, уже жалкып калдык. Ошол чоңдордун эшигине баргыбыз да келбей калды. Азырчы баргыбыз да келбей калды. Мына азыр бул жак айтып атат, 275-295 контурлар чечилбей турган жерлер деп атат. Биз буга чейин кыштай жүрдүк. Өкмөт экинчи этаптын мыйзамынын чегинде экинчи этаптын мыйзамын жазып атабыз. Мына азыр юстицияда турат, экинчи этаптын мыйзамы кол коюп беришти. Анан булар ошондо губернатор чечип атабы? Эмне деп чечип атат? Булар мен таң калып калдым. жооп берейинчи. Кишилер мисалы мен уже 3 ай тегерек болду иштегеним. 3 айдан бери кишилерди мен биринчи жолу журналисттер кабинетинде отурат. 271 менен 295 контурду мен айтып берейин. Бул убагында жер үч катары берилген жерлер. Анан аны айрым бир адамдар саткан да. 4 соттук, 5 соттук алып туруп, бул жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамга дал келбейт. Ал жерде эки гана шарт бар. 31-август 2006 жылга чейин салып калган турак жайлар болсо ошолор трансформацияга жатат. Жолбоч болсо ошол эле убакытка чейин 3 органды, бул айылдык кеңештин, айылдык өкмөттүн, район администрациянын жана обл администрациянын чечимдери болсо, өкмөткө кетсе, мына ошондо гана ошол жерде трансформацияга жатат деген мыйзамда каралган да. Ошол булардын койгон талабы ошол талаптарга дал келбейт.